JRT'нын окуу жана түшүнүү бөлүмүнүн стратегияларын улантабыз. Бул жолу биз каталар үстүндө иштөө жөнүндө көрөбүз. Каталар үстүндө иштегенде кантип иштеш керек жана өзүбүзгө ишеним менен каталар үстүндө иштөөнүн ортосунда кандай байланыш бар? Азыр бул видеодо чыныгы Сомонун китебиндеги бир суроону ката иштегенимди көрүп, анан ошонун үстүнөн анализдеп, практикада көрөбүз. Анда баштайлы. Эң эле биринчи биз дайыма практика кылышыбыз керек. Билебиз, анан практика кылганда бир ката болсо, жөн эле ката деп белгилеп кетпей, анын үстүнөн бул жылы мода болуп аткан до конца деген сөз, до конца анализдешибиз керек. Аны кандай кылабыз? До конца анализдегенде суроонун автору адаштыбы, же болбосо мен адаштымбы, мен ката белгиледимби? Муну унутпашыбыз керек. Суроонун автору адашы мүмкүн деген бир божомолду биз дайыма унутпашыбыз керек. Негизи айыпсыздыктын презумпциясы деген бир түшүнүк бар экен. Бул кылмыш жаза укугунда, биякта Википедиядан алынган маалымат. Негизи кыскасын айтканда, сени бирөө айыптаса дагы сен айыптуу болуп эсептелбейсиң. Качан сенин айыптуу экениң мыйзам түрүндө далилденип бүткөндөн кийин гана сен айыптуу болуп эсептелесиң. Ага чейин сага кандай кылмыштардын күнөөлөрү коюлбасын, сен айыпсыз болуп эсептелесиң. Анда биз азыр бул Сомонун 2017-де 17 мен азыр кийинки жакка өтөйүн. Бул жакта бир 23-чү суроону карап көргүлө. Бул 23-чү суроодо эки үзүндү боюнча берилген. Биринчи үзүндүнүн 40-43 саптары, экинчи үзүндүнүн 101-102 саптары боюнча берилген. Азыр силер видеону өз алдыңарча паузага койгула дагы ушул жерден. Бул эки үзүндүнү окуп, ошол саптар кайсы саптар экенин жанында кашанын ичинде жазылып турат. Анан 23-чү суроого жооп бергиле. Менин оюмча примерно 2 минутада, ашып барса 3 минутта же 1,5 минутада бул суроону иштей аласыңар. Видеону паузага койгула. Анда видеону паузага коюп иштеп көрдүңөр деп ойлойм. Так, бияктан болсо биз эми бул суроонун силер жообун кайсы деп ойлодуңар? Биринчи биз текстти окуйлу. Бир нерсе көрүнөт деп бүтөт экен дагы, анан биринчи үзүндүдө 40 саптан эмне деп башталат экен. Жокчулуктун айынан деген бир чыгарма, анан жүргөнүм кабак жер болду деген дагы бир чыгарма бар экен. Ушул деген ырларынын Казанбактын коюн кайтарып жүргөн бала кезинде чыгарган дейт. Андан кийин ушул эле деп туруп 43 сап бүтүп атат. Экинчи үзүндүнүн 101-102 саптарын көрөлү. Сагынбайдын акындык өнөрү 10 жашында байкалган. Анын бала чагы деп туруп 101-102 сап бүтүп атат. Кечиресиңер. Андан кийинки сапта болсо Ысык көлдүн күнгөйүндөгү кабырга деген жерде өтөт деп турат. Бирок бул 101-102-ге кирбейт. Эми суроодо эмне деп атат? Төмөндөгү айтымдардын кайсынысы биринчи үзүндүнүн 40-43 саптарында жана экинчи үзүндүнүн 101-102 саптарында айтылганына далил боло алат? Анда кеттик. Биринчи биякта ушул эки сапта тең айтылгандарга эмне далил болот дейт. Акындык өнөр кесип тандабайт дегени далил боло алабы? Акындык өнөр жаш курак тандабайт деген далил боло алабы? Же акындык өнөр жашоо шарт тандабайт, акындык өнөр аймак тандабайт деген. Ушулардын кимиси болот? Азыр мен биякта курак эле деп жазып көчүрүпмүн, бирок жаш курак деп турабы, курак деп турабы карайлы. Бул эң астында булакты жазып койгом. Сомонун 2017 жылкы негизги тест китебинен 80-82 беттер экен. Курак тандабайт экен, жөн эле курак тандабайт. Ким кайсыны белгиледи? Азыр менин оюмча силер көпчүлүк адамдар быны белгилеген болушу мүмкүн. Анан автор дагы өзү туура жооп Б деп көрсөтөт. Автор дегенде бул Сомо. Мына Сомонун жообу боюнча эмне? Токтогул менен Сагынбайдын акындык өнөрүнүн бала кезинде башталгандыгын далилдейт экен. Бул эки сап тең. Мисалы, Токтогул бала кезинде баштап атат, туура 40-43 саптарда. Ал эми Сагынбай дагы 10 жашында бала кезинде баштап атат. Ошондуктан демек мындан акындык өнөр жаш курак тандабайт деген тыянак чыгарса болот дейт. Анан бул болсо Сомонун жообу. Биякта мен суроону түзгөн авторго мен кошулбайм. Эмне үчүн? Авторго кошулбагандын себеби, автор бул суроодо эмне деп атат?
жаш бала кылган нерсени чоң адам кыла алат деген маанини айтып атат. Азыр бул жерде жаш курак тандайт. Акындык өнөр жаш курак тандайт, акындык өнөр кимдерди тандайт? Жалаң гана жаш балдарды тандайт экен. Акындык өнөр карылар тандабайт экен. Мындайга айтканда, бул эки маалыматтан биз эмнени билишибиз керек. Эгер бирөөсү жаш чагында туруп акын болуп кетсе, экинчиси улгайган же орто жашта болуп туруп, анан кийин акын болуп кетсе, анан айта алат элек. Жаш тандабайт. Бул карыга дагы, жашка дагы болот деп. Бул жерде автор мынтип ойлоп атат. Биз көпчүлүк кыргыздар же болбосо бардык эле дүйнөдө адамдар мындай ойлонбой туруп ойлонгондо, эмне дейбиз? Жаш бала кыла алган нерсени карылар да кыла алат деп ойлойбуз. Же орто жаштагылар чоңдор кыла алат деп ойлойбуз. Бирок андай эмес. Балким кээ бир нерсени жаш балдар кылат, чоңдор кыла албайт. Буга мисал бул жөнөкөй болуп калат. Мисалы жаш балдар бир нерсеге оңой кубанат болушу мүмкүн да. Чоңдор оңойчулук менен кубана албайт, сүйүнө албайт. Же бир нерсени жаңы маалыматты үйрөнгөндө жаш балдар бат үйрөнөт, чоңдор аларчалык бат үйрөнбөйт. Бул дагы далилдешке туура келет. Бирок көпчүлүк таралган бир неменин бири, түшүнүктөрдүн бири деп койсок болот. Ошол сыяктуу эле бул автордун мен ушунусуна кошулбайм. Жана бул тест өзү туура жообун Б деп турса деле, мен өзүм былтыр иштегем бул тестти. Ошондо эмне кылдым? Мен болсо бул жакта суроо проблемасы бар экенин билем. Эмне дегенде, бул жакта булардын эч бири туура болбойт. Анан мен кайсынысын тандадым? Азыр эсимден чыгып кетти. Же кесип тандадымбы, же аймак тандадымбы? Кыскасы бирөөсүн эптеп тандап койгом. Бирок мен 100% ошондой ишенгем, курак тандабайт деген вариант ката экенине. Азыр автор туура деп атат. Мен азырга чейин бул курак тандабайт дегени ката экенине ишенем. Эгер мен Сомон авторлору менен келип туруп, алар менен талкууласак, анда аларга далилдеп аягына чейин талашып бере алам. Бул нерсе кээде кездешип турчу нерселер. Автор жаңылышы мүмкүн. Сомонун мисалы жаңылышкандыгы жөнүндө Сомонун өзүнүн курстарында мугалимдерди кээде тренингдерди өтүшөт. Ошондо кээде чыныгы тесттерден каталарды табышат. Ошондуктан силер эмне кылышыңар керек? Мисалы бул Сомонун суроолору канчалык кайта анализдеп түзүлгөн суроолор. Бул жактан кээде бир-эки каталар байкалып атса, анда биз башка тесттерден, башка бардык тесттер Сомонун сапатына эч качан жетпейт. Эмне үчүн дегенде, азыркы мен көргөндөр буга эч бир мындай сапаттууларды көрө элекмин. Анткени бул чыныгы ОРТ, булар курстар эмес. Ошондуктан биз кайсы тест китептерди иштейли, кайсы курс китептерди иштейли, башка жакты иштейли, сөзсүз автор жаңылышы мүмкүн. Ошондуктан силер жөн эле автор Б дептир, мен адашыпмын деп кетип калбаш керек. Мындай нерсе бар. Окуп түшүнүүдө мен өзүмдү айыпсыздыктын презумпциясы деп атат го, ошону эсептейм. Мен 30 суроону белгилесем окуп түшүнүүдө, 30ду бүткөндөн кийин мен өзүмө ишенем. Мен 30 туура кылдым дейм. Эгер убакыт жетишпей же кээде кыйын тексттер, суроолордо каталар байкалып атса, иштеп кетип атып эле суроо эки вариант тең жакын болуп калган деген сыяктуу нерселер байкалса, анда мен өзүмө ойлойм, бул суроо туура эмес түзүлгөн. Азыр мен Б десем автор В деп коюшу мүмкүн, В десем Б деп коюшу мүмкүн. Бирок экөөнүн бири. Анан мен автор менен кийин далилдеп талаша алам деп ойлоп, балким дагы такташым керек деп өзүмө ошондой ишеничте кетем. Анан 30 туура кылам, текшерип атам. Карасам 1А туура, 2Б туура. Анан бир жерде ката кетти. Мен ошондо мен ката кеттим деген ой кетпейт. Эң биринчи ой эмне кетет? Автор ката кетти деген ой кетет. Мен эң биринчи оюм окуп түшүнүүдө. Мен бир ката чыкса, мен белгилегеним. Суроодо ката бар деген ой эң биринчи менде кетет. Анан кийин өзүм шашып кеттим деген ой кийин келет. Анан барамын дагы ошол суроону кайра иштеп, жообумду белгилеп, анализдеп, автордук менен салыштырып көрүп, анан автордун жакшылап, мисалы, ошого бир 5-10 мүнөт, жарым саат дагы кетиши мүмкүн да. Автор менен жакшылап текстини алып, талашып, автор менен мисалы далилдегени болот. Азыр муну менен мен эмнени айткым келип атат? Математикада дагы ушундай кылышыңар керек. Эгер математикадан бир суроону белгилеп, ката белгилесеңер, силердин биринчи оюңар мен ката иштедим эмес, автор жаңылышты деген өзүңүзгө ушунчалык ишеним болуш керек. Качан өзүңүзгө ишеним күчтүү болсо, анда эмне? Автор жаңылышты деп, бирок биз өзүбүз билбей, математиканы жакшы билбей турсак, анда биякта албетте бизде проблема бар. Бирок ушунчалык жакшы даярданышыбыз керек. Биз өзүбүзгө ишенимибиз жетип, авторду баягыга алып башташыбыз керек. Күмөнгө алып башташыбыз керек. Бул китептин булагы бул жакта жазылды.
Анда эмесе муну мен ушул видеону жыйынтыктай берели, кийинки сабактардан биз дагы башка стратегияларды карап көрөбүз.